Кыргызстанда коронавирус илдетинен адам өмүрү көп кыйылган алгачкы учур катталды. Кечетен бери 7 бейтап каза болду. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Соңку бир сутка ичинде коронавирус инфекциясы 279 адамдан аныкталган. Алардын эң көбү Бишкекте. Илдеттен дарыланып жаткан 76 бейтап айыгып чыккан. Буга чейин коронавирустан каза тапкандардын саны суткасына 3төн ашпай келген. 2020 жыл 30 июнуна карата республика боюнча 279 учур катталды. Негизинен Бишкек шаарында 182, Чүй облусунда 36. Анан бул жерде башка облустарга салыштырмалуу Нарын шаарында, Ош шаарында 1 учур, Ош облусунда 1 учур, Нарын облусунда 10, Жалал Абадта 7, Ысык Көл облусунда 18 учур, Талас облусунда 15 учур, Баткен облусунда 7 учур. Бул деген биз бардык жерде, Кыргызстандын бардык жеринде бүгүнкү күндө катталып атат. Ошондуктан эч кандай мындай успокоение дейт, өзүбүз мындай болду, биз жеңдик, мына тынч болду деп кээ бир жерлерде мына эң негизгиси күйүп аткан, биз мына такай айтып келип атабыз, күйүп аткан мына Бишкек, Чүй, Ош областы, Ош шаары дедик эле, бул жерде эч кандай мындай азайтырбаш керек, жоопкерчиликти дагы күчөтүш керек. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн жогорку кеңеште өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал боюнча өз оюн билдирди. Анда ал азырынча чектөөлөр аркылуу абалды көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүк бар экенин белгилеп, кайрадан карантин киргизип кырдаалды күч менен көзөмөлдөө зарылдыгы жок экенин айтты. Бирок чектөөлөр алынгандан кийин оору күчөп кеткени бул жоопкерчиликсиз мамиледен улам болуп жатканын кошумчалады. Тилекке каршы өзгөчө абал алынгандан бери илдетти жугузгандардын саны көбөйүп жатат. Буга чейин жетишкен натыйжалар жокко-чыгуу коркунучуна туш болдук. Айрыкча Бишкек шаарында оорунун жугузгандардын саны көбөйдү. Буга медициналык талаптардын сакталбаганы негизги себеп болууда. Тилекке каршы коомдук жайларда, өндүрүш ишканаларда, транспортто, ири соода жайларында санитардык гигиеналык эрежелер сакталбай жатат. Чектөөлөр аркылуу тартипти камсыздоого мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок кайрадан карантин режимин киргизип, кырдаалы күч менен көзөмөлдөөгө азырынча барбайбыз. Мындан тышкары президент аш тойго уруксат жок болсо да көп киши чакырып той топур жасап жаткандар болуп жатканын айтып, муну жалпы элге карата кыянаттык деп атады. Халкыбыздын ден соолугуна кайдыгерлик кылып, элге душмандык кылбайлы. Айрым мекендештерибиз, аткан элдер массалык иш-чараларды, тойлорду өткөрө башташты. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Март айынан бери уйку көрбөй эмгектенип жаткан дарыгерлерибиздин, тартип сакчыларынын, башка тийиштүү кызматкерлерибиздин күнү-түн дебей кылган мээнетине жасалган кыянатчылык. Бардык билик бутактары биригип, жалпы эл коронавирус илдетин ооздуктоого бар күч аракет жумшап жатса, эч кимди көзгө илбей, той өткөргөндөргө уят сыйып, элди сыйлоо деген сезимдерди болбогону өкүндүрөт. Акыркы убактарда дал ушул массалык иш-чаралардан инфекция жугузгандар көбөйүп жатат. Республикалык штаб, жергиликтүү бийлик мындай жосунсуз жоруктарды көрмөкчү угасан болгонго акылар жок. Тиешелүү талаптарды сактабагандардын баарына мыйзамдуу чаралар көрүлүшү керек. Мындан тышкары Жээнбеков жалпы элди коронавирус илдетинен сактанууга медицина жана башка тиешелүү органдардын кызматкерлеринин күнү-түнү иштеп кылган аракеттерин сыйлоого чакырды. Коронавирус менен күрөшүү боюнча атайын республикалык комиссиянын чечими менен 1 июлдан тарта Өзбекстан карантиндик чараларды күчөтөт. Бул тууралуу Хабар-уз билдирет. Санитардык жана дезинфекция иштери үчүн ишемби жана жекшемби күндөрү республиканын бардык аймактарындагы ири кийим базарлары жана соода борборлору жабылат. Кызыл жана сары карантиндик деңгээли бар аймактарда коомдук жайларда саат 7ден түнкү 11ге чейин 3төн ачык кишиге чогулууга тыюу салынат. Бул чектөөлөрдү бузган жарандар административдик жоопкерчиликке тартылышат.
Ал эми Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев карантин чараларын кайра киргизүү боюнча план иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Ал видеоконференцияда коронавирустун жайылып жатканына байланыштуу облус жетекчилерин, мамлекеттик мекемелердин башчыларын жана министрлерди сынга алды. Өлкөдө 11 майда өзгөчө абал алынган, бирок андан кийин вирусту жугузуп алгандардын саны 7 эсеге көбөйгөн. Тенгрин News KZ сайтынын маалыматы боюнча Казакстанда акыркы сутка ичинде коронавирус жуктурган 1495 учур катталды. Анын ичинен 1003 жаранда оорунун белгилери байкалган эмес. Казакстанда коронавирусту жалпысынан 21819 адам жуктурган. Алардын 13008 айыгып, 188 каза болгон. Айрым өлкөлөрдө кырдаалык жакшырганына карабастан дүйнө жүзү боюнча COVID-19 пандемиясы күчөп жатат. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Адханом Гебрейюс билдирди. Кээ бир өлкөлөр экономикаларын ачып, социалдык жашоого кайтып келгенден кийин кырдаалдын жогорулашына күбө болушту. Өкүнүчтүүсү кырдаал али бүтө электеди ал. Гебрейюс 30 июнда уюм Кытайда белгисиз түрдөгү эпидемиянын биринчи отчетун алганына 6 ай болгонун белгиледи. 6 айдын ичинде илдет жуктургандардын саны 10 миллион кишиден ашып, 500 миң адам өлгөн. Американын Gilead компаниясы анти-COVID-19 препараты катары сыналып жаткан дарынын бир ампуласынын баасы $390 деп белгиледи. Бул тууралуу компаниянын сайтында жарыяланды. Вируска каршы препарат АКШда иштелип чыгып 1 майда бекитилген. Ал Эболага каршы күрөштүн алкагында иштелип чыккан, бирок ошол учурда анын натыйжалуулугу далилденген эмес. Кийинчерээк препарат SARS жана MERSке каршы натыйжалуу колдонулган. COVID-19 менен ооругандар 6 ампуланын жардамы менен 5 күндүк дарылоодон өтүшү керек экендиги белгиленген. Анын баасы $2340 түзөт. Президент Сооронбай Жээнбеков медицина кызматкеринин статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Анда өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режими учурунда иштеген саламаттык сактоо кызматкерлеринин кепилдиктери жана кенемтелери белгиленген. Алардын катарында өзгөчө абал режиминде медицина кызматкерлерин жумушуна жетүү үчүн транспорт, коргонуучу каражат, иш орундарын талаптагыдай шарт менен камсыз кылуу милдеттендирилген. Мындан тышкары саламаттыгына зыян келтирүүчү оор кырдаалда иштеген медицина кызматкерине орточо айлыгынан кем эмес, санитардык карантиндик кооптуу аймактардагы зыяндуу оор шартта иштегендерге 10 орточо айлыгынан кем эмес компенсация. Ушундай шартта иштегендин кесепетинен каза болгон медицина кызматкерлеринин жакындарына 20 орточо айлык маянадан кем эмес өлчөмдө пособия чегирилери каралган. Бул мыйзамды жогорку кеңеш 21 майда кабыл алган. Бүгүн жогорку кеңештин кезексиз отурумунда өкмөттүн жаңы мүчөлөрү ант беришти. Ага президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Бирок аземге министрлердин баары келе алышкан жок. Мында коронавирус аныкталган вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, аны менен байланыштуу болгон өкмөттүн аппарат башчысы Таалайбек Темиралиев, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, юстиция министри Марат Жаманкулов, транспорт жана жол министри Жанат Бейшеновдор ант бериши алган жок. Айта кетсек, Кубатбек Боронов баштаган жаңы өкмөт ишке 17 июнда киришкен. Парламенттеги кайрылууда президент жогорку кеңешке депутаттарды шайлоодо бардык саясий партияларга бирдей шарт түзүлө турганын айтты. Мындан тышкары кайсы бир партияга эмес, Кудайга жана элге ишенерин, эч кимге карызы жок экенин белгиледи. Ошону менен катары шайлоодон кайсы партия жеңип келбесин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чогуу иштегенге даярмын деди. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына мен шайлоону, албет өткөрүүнү, бардык партияларга бирдей шарт түзүүнү келе жаткан учурдун эң актуалдуу маселеси деп эсептейм. Бардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт. Эл арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр, ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Партия жалпы коомдун бир гана бөлүгү. Мен кандай бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайлангам. Кимди бирөө менен адам катары адамгерчилик мамиле болушу мүмкүн. Бирок президент катары эч кимге моралдык дагы материалдык да карызым жок. Мени жалпы элибиз шайланган. Менин тирегим эл. Кайсы бир партияга эмес, элге таянам. Бир Кудайга, анан элим ишенем. Мына менде мына ушундай ички эркиндик бар.
Buyursa aldıda keletken şaylooda mına ошол ички эркиндигиме таянып, баарына бирдей калыш шарт түзүп берүүгө аракет кылам. Buyursa şaylooda жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге даярмын. 6-cı çakırılıştағы Жогорку кеңештин 6-cı сессиясы бүгүн өз ишин аяктады. Парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков бул сессияда парламент 136 мыйзам 614 токтом кабыл алды. Өкмөттүн, Улуттук банктын, башкы прокуратуранын, эсеп палатасынын жылдык отчеттору угулуп, жарандардын 15372 кайрылуусу каралганын билдирди. Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Август айында эмгек өргүсүнө чыгышат. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумуш күнүндө ишин кайрадан баштайт. Ирандын бийлиги генерал Касем Сулайманинин өлүмүнө байланыштуу АКШ президенти Дональд Трампты жана дагы 35 адамды камакка алуу тууралуу буйрук чыгарды. Тегерандын прокурору Али Аль-Касимихирдин айтымында Иранда америкалык саясатчыларга жана аскердик жетекчилерге киши өлтүрүү жана террордук аракет беренелери боюнча сыртынан айыптар тагылды. Прокурор Ирандын бийлиги Интерпол уюмуна тизмедеги адамдарды камакка алуу өтүнүчүн жөнөткөнүн да кошумчалады. Бирок Интерпол Ирандын сот бийлиги АКШ президенти Дональд Трамптын Ислам революциялык гвардия корпусунун генералы Касым Сулайманинин өлүмү боюнча эл аралык издөө жөнүндөгү өтүнүчүн канааттандыра албай турганын билдирди. Интерполдун ички эрежелери Ирандын өтүнүчүн аткарууга мүмкүнчүлүк бербейт. Анткени уюмга саясий, аскерий, диний же расалык мүнөздөгү ар кандай кийлигишүүлөрдү же аракеттерди жасоого тыюу салынат. Ошондуктан Интерпол Тегерандын кайрылуусун кароодон баш тартты делет маалыматта. Айта кетсек, Ирандын жогорку даражалуу генералы Касем Сулаймани жыл башында Багдадтын жанындагы аба майданында америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. Тегеран ага жооп катары АКШнын Ирандагы күчтөрү жайгашкан базага сокку урган. Польшада жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо учурдагы өлкө башчысы Анджей Дуда 1-чи орунду алды. Бирок жеңиш үчүн жетиштүү 50%дан ашык добуш топтой албагандыктан 2-чи тур 12-июлга белгиленди. Оңчул популист Дуда 43,5% добуш жыйнаган. Ал эми Борбор кала Варшаванын мэри либерал Рафал Тшасковский 30,5% менен 2-чи турга чыкты. Коронавирус пандемиясына карабай шайлоочулардын 64,4% добуш берүүгө келишкен. Бул 1995-жылдагы президенттик шайлоодон берки эң жогорку көрсөткүч болгон. Дуда өзүнүн социалдык саясатты ийгиликтүү жүргүзүп жаткан салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды коргоого умтулган саясатчы катары таанытып келет. Пандемиянын кесепетинен жаралган экономикалык кыйынчылыктардан улам анын рейтинги акыркы айда түшүп кеткен. Оппозициядагы Тшасковский күчтүү өлкө, күчтүү демократия үчүн күрөшүүгө убада берген. Ал Дуданын башкаруучу партиясынын соттук реформалардын айынан келип чыккан евро биримдик менен талашты да жөнгө салуу тууралуу максаттарын айткан. 30-июндагы жыйында Кытай парламенти Гонконгдун улуттук коопсуздугу боюнча мыйзамды бир добуштан колдоду. Тийиштүү мыйзамды кабыл алуу каралып жатканда Гонконгдо каршылык акциялар өттү. Миңдеген адам катышкан мындай акциялар пандемияга карабай буга чейин да өтүп келген. Нааразычылар Бейжиң саясий куугунтукту күчөтүп, ой пикирди эркин айтуу мүмкүнчүлүгүн чектейт. Натыйжада Гонконг автономия болуудан калат деп тынчсызданууда. Кытайдын Гонконг автономиясына байланыштуу жаңы мыйзамын эл аралык укук коргоочулар батыш өлкөлөрү сындап чыгышкан. Франциянын мурдагы премьер-министри Франсуа Фион мамлекеттин акчасын коромжого учуратканы үчүн 5 жылга кесилди. Анын 3 жылы шарттуу, 2 жылын саясатчы камакта өткөрөт. Аялы Пенелоп Фион да шылуундукка айыпталып 3 жыл шарттуу камак жазасын алды. Андан тышкары экөө тең 375 000 евро айып төлөшөт. Адвокаттары мындай чечимге каршы арызданышарын билдиришти. Мурдагы өкмөт башчы 2017-жылдын кышында президенттик шайлоо өнүктүү кызуу кезинде жаңжалдын чордонунда калган. Француз басылмалары Фион 2000-жылдары парламенттин депутаты кезинде аялын жардамчысы катары жаздырып коюп, айлык алып жүргөнүн жазып чыгышкан. Сот Фиондун аялы иштебесе да 831 000 евро айлык алган деп тапты.